Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалында Аброй программасы башталды. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга дагы бир абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Анда тааныштырып, маегибизди улантсак, Бекмырза Эргешев, Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын директору. Буга чейин Ош шаар кеңешинин депутаты да болгонсуз, деги эле абройлуу инсан, көптөгөн ийгиликтерди багындырган, спорт жаатында дагы ошондой эле кийинки муунга үлгү болуп келаткан инсан десек болот. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Саламатсыздарбы? Жакшы, албетте. Бул программабыздын аты Аброй, агай. Буга чейин көрүп жүрсөңүз, эгер көрө элек болсоңуз, программабыздын аты Аброй. Сизге окшогон абройлуу инсандарды чакырып, жеке адамдын өзү боюнча сүйлөшөбүз. Кандай ийгиликтерге жеткен, басып өткөн жолу кандай болгон, сиздердей инсандарды көрүп отурган кийинки муунга үлгү болсун деп атайын абройлуу инсандарды чакырып маек курабыз. Демек, саясаттан сырткары эч кимди жамандабайбыз, эч кимге капа болбойбуз. Жан дүйнөбүздү ачып, берилген суроолорго ачыктак жооп берип маек курабыз. Рахмат, абдан сонун экен. Мен бул программаны көрүп жүрөм, Аброй. Албетте, туура эле чындык бар. Баары чыгып аткандар, албетте өзүнүн күчү менен чыккандар, элдин кызматында жүргөн адамдар чыгып атат. Негизинен туура эле. Анан албетте бул нерсе баягы азыркы келаткан муундарга, же болбосо жаштарга, же дагы бир кандайдыр бир мындай үлгү катары десем жаңылышпайм да. Чынында эле тарбия маалым ала турган программа. Мен сизди 15-16 жыл мурун тааныган инсансыз. Ак кызмат деген уюмда бирге жүргөнсүз, мен да жүргөм, эгер эсиңизде болсо. Жалгыз кыз болуп кошо жүрө бергенмин сиздер менен. Ошондо баягы жөнөкөй гана инсан, кийин мындай башкача болуп өзгөрүп кетти деген менде тыянак чыккан да. Баягы керсейип кетти, керкейип кетти деген ойлор болгон, бирок кийин жетекчи болуп, ар кандай кызматта жүргөндө мен адашканымды билгем. Сизде мыкты инсан экениңизге баа бердим. Кийин жетекчи болгонуңузда жакшы кабыл тилектерди жазып куттуктаганмын. Жөнөкөйлүгүңүздөн баштайлы. Алгач көптөгөн ийгиликтерге жетсеңиз дагы, жөнөкөй инсан болуп калып калыш бул мүнөзбү же өзүңүз ошондой аракет кыласызбы? Мен ушу көпчүлүк айтат да, мындай балдарды тарбиялаш керек, ошо тарбиядан, анан ата-эне, мектептен туура кандайдыр бир пайыз ата-эне дагы, мугалим дагы туура көрсөтүш керек да. Болгону мен ойлойм, мына бул туура эмес деп алар айтса, бирок тандап ала турган ошол баланын дейбизби, же инсандынбы өзүнөн деп ойлойм да. Жеке менин өзүмүн практикамда десем жаңылышпайм да. Себеби эмнеге айтып атам? Себеби биз жаш кезибизден бизди апам тарбиялады да, биз эненин тарбиясын эле көрдүк да. Мисалы үчүн 13 жашымда биз атабыз ошо ооруга байланыштуу, ооругана байланыштуу кайтыш болгон. Ошодон баштап мен эненин тарбиясын көрдүм да. Энебиз дагы жөнөкөй болчу. Мисалы үчүн аябай мындай кээ-бирки инсандар бар, андай эмес, биздин каалаган нерсебизге макул болчу да. Ошодон ойлойм да, бул мен мисалы үчүн каалаган адам боло алат элем да. Эгер мондай алганда мени басынтып турган же болбосо, эми көбүнчө эле балдар атасынан коркушат го. Же болбосо бир чоң агасынан бирөө мындай тарбиялап урушуп турат го. Бизде андай болбоду да. Анан ошол менин негизги тыянагым бала өзүнөн деле ошол баягы берген жолду өзү тандап алат го деген ушу менде тыянак бар да. Өзүм практикадан алыпчы. Эгер мүмкүн мен жаман жолду тандасам да болмок. Мен ойлойм ушул, же болбосо мүмкүн мен апамы аяп жүрүп ушундай бир туура жолду тандадым десем да жаңылышпасам керек. Демек, жумшак мамиледен улам, эненин жумшак мамилесинен улам мына ушундай инсан болуп калыптанганыңыз десек туура болот, Мүмкүн. Мен ушундай бир мындай неме кылам да, анан эми тарбияга келгенде чынында эле, бирок баары бир азыр деле мына биз үйдө балдарды көбүн эсе энеси тарбиялайт да. Чындап эле баягы эне
ички тоон ата сырткы тоон деген чындык экен да. Себеби биз о сыртта жүрүп бир келип эле көрүп не болду дегенде башка кана дегенде башка нерсе деле. Ал эми энеси аны менен биздин деле убагыбызда жаш кезибизде атабызга апабыз адвокат болчу. Бир нерсе сурасак апабыз аркылуу сурачубуз. Ушул жака барып келейин, атаман уруксат бериң же бир нерсе керек болсо тыйым эми жаш убагыбызда. Кийин бар жокту апам өзү чечет эле. Баарын өзүнүн моунда кылды. Жалгыз өстүргөн ошондо канча баланы жалгыз тарбиялап өстүрдү? Канча бир туугансыздар? Биз 6 бир тууганбыз, жалгыз кыз, 5 уулбуз да. Эжебиз дагы, карындашыбыз дагы бир кыз. Анан эң чоңубуз ошо 18 жашында болду, ал как раз мектеп бүткөн. Менен 4 Демек анда баарыңыздар жаш эле калыпсыздар да. Ошол апам эми мынау атам менин курагымда да, мен бүгүн мына 48ге толуп отурам, атам 47 жашында каза болгон да. Ошол куракта эле кеткен. Мен деле азыр эң чоң балам мына 20га чыгып атат. Бизде деле баягы эң чоңу ошо 17 жашында, кийинкиси 14, 4 жаш кичине ушундай болгон. Мен азырга чейин ошо биз эми эненин тарбиясын көргөнбүз. Эми атабыз жашыбызда, конечно, эме кылган. Эми 13 жашта деле көп нерсени билесиң, баягы неме чында атам жакшы көрчү мени. Мүмкүн баягы бетке айтканда же бирдеке мен тартынбай дагы деле бара берет элем. Мынандай кылам деп, мен апам адвокат болсо да кээде барчу элем. Ошодон анан менин ушундай шаарга келип окуп калганыма дагы бүт баарын атам себеп берди. Эми ошо атам окутам, мурун билесиз да, Союздун убагында мен мына балам мына жака окутам же моундай деп, биз эми жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыкканбыз. Жөнөкөй эле. Атабыз шофер болгон, апабыз жөнөкөй эле жумушчу болгон. Ошондой эле. Анан ушу окутам деп ошенткенден атасы айткан эле деп мектепте деле жакшы окучумун, бирок негизинен анан келип ушу баары буйрук. Баягы айткандай окуду? Ооба, эним дагы менен кийинки иним окуду. Эң чоңубуз ошо баягы орто окуу жайды гана бүтүрдү. Сукутуну. Андан кийинки инилерибиз эми баягы өзүнө байланыштуу. Карындашыбыз окуду, азыр иштеп атат бүгүнкү күндө өзүнүн баягы как раз мына билим берүү тармагында иштеп атат, ошону бүтүрүп. Анан болгону эки инибиз эми бири шогураак, бири ошо айылды тандап алды. Мен ушул айылда ушундай эми каалоосу, тандоосу болду. Кайсы айылдан болосуздар ошондо? Мен Алайдан болобуз. Анан Алайдын Аскалы деген жери бар. Мынабы белгилүү инсан Исмаил Исакович бар го, ошо экөөбүз бир айылдан болобуз. Анан негизи мен атамдын баягы жумушуна байланыштуу көп жакта окудум да. Ошол эле Гүлчөдө окудум. Мынабы Кызыл Кошто Жоомарт Өкүнбаев атындагы орто мектепте окудум. Апам негизи ушул жактан болот. Апам ушул жактан алган да. Анан атам бул шаарга келип туруп калганына байланыштуу ошол жакта жашадык. 4 класс, 5 класска чейин ал жакта билим алдым. Эң акыркы билимди мына Сары Таш, Эркеш Таам жолу бар го, ошонун боюнда Чоңалай жака кетип атканда Талды суу деген жер бар. Сары Могол совхозу болгон мурун. Ошо Талды суу мектебин бүтүрдүм. Ал жерден ошо 11-классты ошол жерден бүтүрүп, ал жакта бир эле столбай өсөт, башка эч нерсе өспөйт. Себеби ушунча чөп өсөт көдө. Абасы бийик, баягы пик Ленина, пик коммунизма деп коет го, баягы Памир тоолору ошонун маңдайында чоңойгом. Апаңыз барбы? Бүтүрдүм. Жок. Апаңыз? Апам дагы эми баары Алланын эми керек экен алып кетти. Канча жашында каза болду? 60 жашында, апам 60 жашында. Бүгүнкү күндө үйдө атаңыздын, апаңыздын үйүндө инилериңиз барбы, эми? Атамдын, апамдын бир туугандары бар, атамдын да бир туугандары бар, баары. Чөйрөк аралашып, коомго сизге окшоп таанылып, баягы аракети менен, билими менен, илими менен таанылган бир туугандардан ошондо бир эле сиз болуп атасызбы? Менен чоң агам бар. Бизден чоңубуз да. Биз Аталаш деп коебуз. Атамдын ошо мурунку келинчегинен Зулпуев Ашим деп бүгүнкү күндө
Танисыз да, ошол биздин эң чоң агабыз болот. Баш агабыз болот. Анан калганы ушу жүгүргөн, эки жакта коомдук иштерге аралашкан чынында мен. Кесипти ким тандаган сизге? Кесипти мен биринчи өзүм тандагам. Баарына мен биринчи ушу сиздерге окшоп эле журналист болом деген кыялым бар болчу. Мен китеп окучумун чындачы көп. Анан филфакка тапшыргам, айтып атпайм ал убакта неме экен эле. Анан бирок бүтпөй калгам. Себеби ал убакта деле бар экен эле, азыр барбы билбейм, жокпу, тааныш, билиш, баягы акча берүү деген болгонго. Ошол кезде эле. Ошол кезде эле. Себеби мен Танабай менен Чоронун образынан чыкканда, бүгүнкү күнгө чейин мен күлүп эле чыгып кеткем. Себеби аябай аксакал киши болчу. Азыркы мен мында карап жүрөм, доктор же профессор болсо керек эле. Ошо алып туруп зорго баягындай кылган, гол коюп, ким кызыл паста менен коюп аткандар өтүп аткан, көк менен койгон өтпөй атканда мен эми баамы салып тургам, ошо менен калып кеткем. Анан калгандан кийин ой мен барбайм, мен окуйм, шаарда калам деп ошентип кайсы окуу жайга ал дегенде сельхоз техникум, ошо айыл чарба техникум бүтүргөм. Ошну ушуну 91ден 96га чейин окуп, ушул окуу жайды бүтүрдүм. Биринчи. Анан спортко жөндөм бар эле. Кызыгат болчумун кичинемде эле. Ушуну канча жашыңызда бардыңыз? Спортко? Спортко мен студент болуп келгенде эле катышкам. Ошо 91-жылдан баштап анан ушу карате баягы түрүн тандап алдым. Ошол спорт менен кеттим. Кийин жаман болбодук. Ошол спортто 22 жыл жүрдүм. Ол спорт менен көп мамлекеттерди кыдырып келдик. Жалган айтпасам, биринчилерден болуп Японияга чынында ушул каратанын баягы чыккан ордосуна десем жаңылышпайм, ошо Токиого барып чемпионат 2006 катышканбыз. Кыргызстандан 6-9 барсак керек. Ошо биринчилерден болуп мен ушул түштүк регионуна кошулуп баргам да, катышкам. Ал жерге барып, ошодон кийин дагы каратеге аябай немем артып, ал жерде чыны көрүп, ал жер башка, биз үйрөнгөн башка экен, андан кийин көп нерсе башталганда, негизинен мына белгилүү спортсмендердин көбү каратеден башташкан да. Мүмкүн мен да ал жака барбай калсам, мүмкүн бүгүнкү күндө кикбоксер, же боксер, же борец, же ошондой бир спорттун түрүн тандап калышым мүмкүн да. Ошол жылдары себеби каратеден көбү ар түрдүү спортторду тандап кетишкен да. Анан ошол спортту менин агайым Нурдөлөт Рысбеков деп бул шаарда болгон. Негизинен мен ушу аны Иннокентий Николаевич деп кореец бар, бүгүнкү күндө 6-дан, Каракурдун ээси, мен болсо 5-данмын. Ошол Япониядан неме кылганда, бүгүнкү күндө ошол чынында баягы Япониядан алган ошол агайыбыз Иннокентий Николаевич. Анан мен да ошол спорт менен жүргөндө эң акыркысын 2017-жылы тапшыргам. Буда деле ушул спортто деле баягы мына военныйде же болбосо органдарда баягы чыйналат го, ошондой эле да. Эгер сен спортту таштабай жүрсөң, мисалы үчүн 4-данды 4 жылдан кийин тапшырышың керек, 5-данды 5 жыл өткөндөн кийин тапшырышың керек. Ошодон кийин өзүнүн программалары бар. Ошол нерселерди аткарып, эгер туура аткарсаң, ошону билсең, ошол формада болсоң гана аны дагы ошо Япониянын өкүлү болот, албетте. Ошого тапшырасың, анан кийин кабыл алат. Эгер туура болгон болсо жок. Ал жерде баягындай тааныш, билиш деген жок. Менет менен, билимиң менен ошол спорттун билими. Спортту тандагансызга кийин өкүнбөдүңүз, Мен спортту аябай жакшы көрөт элем. Анан 2010дон баштап мынабу Ата журт деп ошол партияга Келдибеков, Ахметбек Келдибекович, ошол немеге 2005-те таанышып калдым агабыз менен. Кийин анын мен как бир чети баягы агабыз болсо, экинчи чети мындай чынында эле көрүп, баягы сүйлөгөнүн, чечим чыгарганын ошодон неме кылып калдым да. Мындай мага туура келди да. Туура келип туруп, ошонун негизинде анан кийин
Кийин анан алар баягы саясатка аралашып ошондо анан алар менен неме кылдык, болгону ошол. Кийин ушундай коомдук иштерге өзүңүз айткандай ак кызмат түзүлдү. Эгер сен аракет кылбасаң, анда эч нерсе болбойт. Албетте Алла Таала деле, Аллах деле айтат го, аракет кылсаң, менден берекет, сенен аракет. Сиз ошондо биринчи жолу Ош шаардык кеңешине депутат 2005-жылы болдуңуз. 2012-жылы. 2012-жылы Улуттар Биримдиги партиясына болгонбуз. Бирок Улуттар Биримдиги партиясын ошондо ата журт, бүтүн Кыргызстан коммунисттер партиясы Улуттар Биримдиги төрттөө СДПК партиясына каршы барган. Эгер эстесе, ушуну баары билсе, ошол жерде офисте Месбек Жошбаевич, Ахметбек Келбекович, Камчыбек Кыдыршаевич, Адахан Кимсанбаевич, Исхак, Масалиев Исхак Абсаматович, ушулар чогуу отуруп алып, бир команда болуп 21 мандат алганбыз. Мен 22-чи местада болчумун, кийин астагылар жылып, ошондо депутат болгом. Канча жашыңыз болуп калат депутат болгондо? Так, 12 болгондо 36 жашымда. Жаш экенлигиңиз. Кыйналбадыңызбы? Кыйын болбоду? Жок, 36 жашымда. Мен ойлойм да, мисалы үчүн көп нерсени да, көп адамдарды карайм, адам өзүнүн үстүнөн иштеп аракет кылса, албетте, эгер нар жагында болсо, көрөнгөсүндө болсо болот дегендей эле. Мен ишенем да, себеби мага ошондо чынында Месбек Жошбаевич ошондо мен бүгүнгүгө чейин эч кандай жаман сөз айта албайм. Ошо бюджет комитетти ошол биздин партия сунуштаганда, мен бюджет комитетте ошо 36 жашымда экен да. Ошондо башкардым. Кийин ошол эле учурда 2012 бир эле учурда атайын адистештирилген же болбосо Семей ишканасына жетекчи болуп бардым. Эки жакты бирдей эле алып бардым. Биринчи албетте кыйналдым. Бирок как раз ошондо 2012 Укча Давыдды Ош туудан да бүттүм эле, диплом. Эми албетте баягы сырттан окуп бүтүрдүм. Бирок баары эле, бирок практика. Көп нерсени мынау Каныбек Каримович менен иштештим. Бүгүнкү күндө Горфонун баягы жетекчиси бар го. Аны менен Алинжан Топчубаевич первый вице-мэр, ал дасыккан, баары билишет эле. Көп нерсени үйрөтүштү, көп нерсени үйрөндүм. Мен ойлойм, ошол эч кандай бүгүнкү күнгө чейин мага же бирөө мындай сөз укканым жок. Демек мен ошо туура алып баргам же туура мамиле кылгам. Азыр ар кандай болгон адамдардын артынан ар кандай сөздөр жүрөт. Мен бүгүнкү күндө ар бир жүзүм жарык, бирден жетекчи менин астыма келип моундай деп айта албайт. Себеби өзүмө ишенем. Себеби ошондой иш алып баргам. Азыр жылуулукка келгениңизге 2 жылдан ашып калды. 2 жыл болот, Кудай берсе. Жылы менен 2-3 жыл болуп кетти. Себеби 20-нын акыры келип калдым. Биринчи келгениңизде көпчүлүгү баягы так секирди окшойт да. Бул ошондо боксер келип алып бизди урап экен. Анан кандай деген ар түрлүү сындар жазылды го. Азыр эми кандай? Көнүп калдыңызбы? Мен ойлойм, мен го келип эле көнөт элем. Мен буга чейин себеби 9 жыл жетекчи болуп иштедим. Аз кантсе дагы ошол адамдар менен кошо иштештим. Эми мен мактанбайм, аябай чоң опытым бар эле деп. Бирок өзүмө ылайык опыт бар эле да. Анан келгенде деле бул чынында чоң ишкана болчу. Эми чоң жамаат, коллектив чоң болгондон кийин чоң сөз жүрөт. Анын ичинде эми 5 кол барабар эмес баары. Анан келгенде болду. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мен ойлойм, мен аларга, алар мага көндү. Эми албетте кээде иш учурунда болот. Эң негизгиси ошо мен келгенде эле айткам, сиздер эч кимиңиздер кетпейсиздер, адиссиздер. Сиздердин ошо опытыңыздарга, баягы билимиңиздерге таянам албетте. Туура көрсөтсөңүздөр, туура иш алып барат. Эгер албетте анан жок десеңиздер, жарга чогуу кетебиз ондо. Ошон үчүн баарыбыз бирдей. Эгер сиздер да ошол
эмгектик баягы оптуңуздарды мен менен бөлүшүп мага жардам берсеңиздер, бул бүгүнкү күндө ошондой эле кетип атат. Эми анча-мынча иштеше албагандар же моундай кылгандар өздөрү кеткендер болду. Калгандар ошол эле бүгүнкү күндө команда буга чейин иштеп аткандар иштешип атам. Эми бул бул деген нерсе бир Кудай билет да, ким канча турат. Албетте мен келгенде менин бир эле максатым ушу коллективдүү ынтымак алып келиш. Экинчи ушул бир максатым ошол жерде ушул Бекмырза келди эле, кандай иштеди эле, кантты эле, эмне кылды эле дегенге гана коюп келгем. И бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп атам. Мен ал жерден же бир болгону ошол ишканада албетте ошол бүт баары айтат. Ал келгенде мындай эле, кеткенде мындай болду деген. Ошол жакшы бир сөздөр калсын деген эле. Канча иштейм бир Алладан. Ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Эми калганын мына коом баа берет. И ал эми ички ишкананын немесин албетте кесиптештерим баа берет. Үй бүлөңүз жөнүндө, жубайыңыз жөнүндө сурагым келип турат. Анткени баягы жөнөкөй инсандын, коомдо ийгиликтүү инсандын жубайы кандай болду экен деген дагы табышмак болот да. Жубайыңыз менен кантип таанышып калгансыз? Бул мен чынында эле баягы спортто же окуп жүрүп, кичинебизде же ошо убакыт болгон эмес. Баягы кыздар менен сүйлөшүп же дос болуп, мындай ойногонго да. Анан бир армейский досум бар эле, ого чейин да окуп, чогуу селхоздо окуп жүргөнбүз. Общагасы бар, билесиздер, баягы ОГП, азыр университет болуп калды. Ошонун жанында. Келинчегим ошо ОГПны бүткөн. Ошол жерден кокустан таанышканбыз. Ал баягы 8-ди бүтүп келген экен. 9-нчы класс болуп калат да. Анда мен ошо окууну бүтүп аткан учурумго. Экөөбүздүн ортобузда айырмабызда 5 жыл да. Анан ошондой бир кокустук менен таанышып калдык. Бир эки кыз, кичине кыз эле кетип атып, биз келе атсак. Анан баягылар билбей тиги биофакка кетип аткан экен, көрсөтүп коебуз деп кетип атты эле. Ошо таанышып, ошол нәсип экен да. Анан баргандайын ал подружкасы аяштар, ооба аяшың болобуз дегендей эле баягында уже аларды өзү биринчи таанып атабыз. Ошентип таанышып, кийин анан келе атканда ал атын алдаптыр. Анын аты Аймен, ал Айгүл деди. Анан мен жериңиз кайер дегенде Алай десем, ал Каракөлдөмүн деди. Алай Каракөл, анда угуп туруп эле буну так секирет деп, мен Таш көмүрдөн болом, Базар Коргондон болом дедим. Анан Базар Коргондон болом десем, мен ойлопмун, Базар Коргондо эле кыйла барып турбайбы, жакыныраак болоюн депчи. Кийин анан айтышты, ал атын айтты. Бирок убагында биз 6 жыл сүйлөштүк, чынында эле баягы мамиле кылып. Мен эми спорт менен көп жүрдүм, ал окус менен болду. Бирок насип экен, нике кайып дейт, бүт баары насип. Бүгүнкү күндө түтүн булатып келе атабыз. Ошо 95-жылы таанышкан элек. Ошодон бери мына бүгүнкү күнгө чейин эми бири-бирибизди тааныйбыз. Ал эми биз баш кошконубуз 2001-жылы баш коштук. Башка мырзалардай аял киши отуруш керек, балдар тарбиялаш керек деген мен ойлойм 70% эркектер ошентип ойлосо керек. Анан сиз кандай ойдосуз? Мен кудду ошондой ойдо элем да, башындачы. Жирновский айтканга аябай кошулуп коет элем. Бирок мына мен келинчегим чындап кызыл менен бүткөн. Ал чындап татыктуу болчу. Иштегенге деле. Бирок эми кечирээк баа турмуш 10 жыл отурду, 10 жыл төрөдү, бала төрөдү. Менин 5 балам бар, азыр 3 уул 2 кызым бар. Кудайга шүгүр. Анан кийин уже төрөп моундай бул иштебеси, значит сөз көбөйөт экен деп. Экөөбүз чогуу алда сырттан окуган болчу. Баягы ошо экономический болду. Кийин коронадо неме болуп кичине иштеди. Ал жерде, по-моему, 2 жыл, 3 жылда иштеп койдук окшойт. Кийин декретте акыркы баягы эң кенже уулубузду неме кылгандан кийин декретте жүрүп, бүгүнкү күндө иштеп атат. Анда сиз дагы аял адам иштеш керек экен, үйдө отурбаш керек экен. Баягы эгер бактылуу жашагың келсе, уруш болгонду каалабасаң, аялды да алаксытыш керек экендигине кошулуп калсыз да. Ал сыртка чыкканда ал да көп нерсени көрөт, сүйлөнөт,
сүйлөшөт, көрөт, кандай болот. Үйдө эле отурса телевизор көрөт, анан эмнени үйрөнөт, только башка нерселер. Ошого мен ойлойм, аял кишинин баягы албетте биринчи эми аял киши үйдө дагы и баягы балдарды дагы ошо эми аял зат тарбиялайт дегенде чынында эле мен айттым го, эне бул ички тон деген чын экен да. Эми ата сырткы тон, баягы биз эми сыртта ушул эми бүгүнкү күндө заманда мен айта албай деле калдым. Эми мен ошондой эсептейм. Эне тарбия ушулап баарына жетиш керек. Эгер жетише алса, иштеш керек. Бизде ошондой талап болгон, бүгүнкү күндө ошол талапты аткарып келатат. Жакшы, Кудай сактасын. Жакшы, көз тийбесин. Кайната, кайнене болоюн деп калдыңыздарбы? Мени менен теңдер небере күтүп калышты 2ден. Мен кечирээк үйлөнгөнгө байланыштуу, 27 жашымда. Ошо биздики деле мына уулубуз 2-курс. Ал эми кызыбыз быйыл бүтүп атат. Эми мен ойлойм, уулубузго моундай болушу мүмкүн, а кызды айтып болбойт да. Ал жагынан эми бир Кудай билет, эгер але кызды сураганга кымызды кыстаганга бер дегендей арга жок болот го, билбейм, мен айта албайм. Мен кээде апасы айтып калганда мен чычалап коем, элестете албайсызбы? Азыр билбейм. Эми бирок башка түстө байтал жолу болот. Ошол күнгө жеткирсин, Пландарыңыз кандай келечекте? Балким сиз дагы бир чоңураак кызматка, мындан да чоң же Жогорку Кеңешке барып, Ош шаарына эле эмес, баягы бүт өлкөгө кызмат кылсам деген пландарыңыз бардыр? Эми биринчиден ар бир адам баягы солдат деле генералдыкты еңсерген солдат болбойт дегендей, биз ушунча тармактарда иштеп келатабыз. Бирок бул да азыр менин жоопкерчилигимде турган чоң ишкана, мекеме. Биринчи ушул жакта ошо эгер өзүмдү көрсөтүп, чындап эле ошол иш туура болуп, баары коомчулуктагы, жетекчиликтагы туура бааласа, албетте эгер туура көрсө, сунуш болсо, эмнеге жок дейбиз. Эл үчүн кызмат кылганга эмнеге? Дайыма раз ушул жолду тандадыкпы, значит кызмат кылышыбыз керек. Кандайдыр мен ойлойм да, өлүм хак, убактылуу, ошонун ичинде кандай нерсе кылдым, бар болуш керек да. Кийин ушул Бекмырза деген болду дегендей эле мен ошол нерсени аябай да, мындай каалайм да. Мисалы үчүн ушундай адам болгон. Конечно, биз канча жашайбыз бир Алла билет. Бирок ошондой кылганга аракет кылып, иштеп, изденсең болсо керек деп ойлойм да. Мен ойлойм, эми канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө спортто менин колума канчалаган балдар тарбия алды. Мен алардын мүмкүн катуу айтканым менен, кээде баягы жазалаганым менен баары эсинде калдым да, деп ойлойм да. Эми ал эми бүгүнкү күндө бир ушул шаарыбызга, мамлекетибизге кандайдыр бир салымыбыз болуп калса, албетте ал көз жазымда калбайт деп ойлойм да. Менин максатым ошондой. Өлкөгө кызмат кылса, бир Алладан, анан эгер буйруган болсо, албетте ошондой болот деп ойлойм. Баягы жетекчиге жагынуу, же болбосо кандайдыр бир сөз ташуу, интрига деген сыяктуу нерселерден кандай сиз? Эгер андай болгон адам, аныкы узак болбойт деп ойлойм да. Анын карьерасы деле узак болбойт. Бирөөгө жагышы мүмкүн. Баары бир наркы деле айтат да. Менде мына бүгүнкү күнгө чейин мен өзүңүз айткандай, мен көп адамдар менен чай иштим, көп чоң саясатчылар менен жүрдүм. Бирок ошолордун эми кээде ар кандай сөз болот, бири бирине болгон сөзүм бүгүнкү күнгө чейин мен ичимде гана жатат да. Алардын бири дагы бири жөнүндө болгон сөз. Эгер мен ошол ичимдеги сөздү айтканда, анда баягы ким бир айтмакчы 2 айылды чабыштыр дегендей, о көп нерсе болот эле да. Мен ойлойм, бул жанагындай касиет туура эмес. И андай менен эч ким узакка барбайт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө кимдер ийгилик багындырып аткан болсо, менин жеке пикирим, алардын баары андай касиеттен алыс адамдар деп ойлойм да. Ошон үчүн алар ийгиликке жетишип, ийгиликти багындырып атат. Андай адамдар
түшүп кетет жардан же жетпей калат. Качан гана бирөөгө ийгилик кыласаң, анан өзүң да ийгилик Конечно, жаралат албетте. дейт. Мисалы үчүн мен ойлойм да, биз негизи кыргыздар теги эле инсан. Эгер жакшылык кыла албасаң, унчукпай эле койсо, ошол чоң жардам да. Албетте жакшылык кыла албадым деп жамандык издеш эмес да. Эгер колуңан келсе, жакшы сөз кошуп кой, ошол сенин жардамың деп ойлойм да. Менин жеке негизинен менде атам Раматов көп сөз айтчу эле, 100 сом болгуча 100 жолдошуң болгон артык деп. Ушул нерсени көп колдоном. Андан сырткары мен бүгүнкү күндө мына өзү да мындай мусулманчылыкта деле же бизде деле мен чындап мына ушул жашка чыгып атам, ишенем да. Ынтымактын ичинде бар жок бар да. Эгер кайсы жерде ынтымак болсо, мына сиздерде деле ишканаңыздарда ынтымак болсо, албетте ол жерде өсүп өнүгүп ырыскы бары болот. Мына жерде материалдык нерсе көп нерсени мындай чечпейт да. Материалдык нерсе кээде ушундай чоң материалдык нерсе ырыскы ынтымак болбосо, ал эч нерсеге жарабай калат да. Ынтымак бар жерде кичинекей эле материалдык нерсе менен чоң нерсе чечилиши мүмкүн да. Мен ушуга ишенем да. Мен дайыма ушул нерсени карманам да. Үйдө болсун деп аракет кылам, ушу болбошкун иштеге мындай ызы чуу болгон жерде, уруш болгон жерде, ушак, кыйбат болгон жерде бар жок качан. Ошону болтурбаганга аракет кылам да. Ушу укпаганга же болбосо ошол нерсени кылдырбаганга аракет кылам. Үйдө деле көбүнчө ошол. Менин негизги ушуга мен талап, өзүм ушуга ишенем, ушуну бирөөлөргө таңулай алам да, ошол ишенимдүү түрдөчү. Себеби ушул нерсени мындай практика жүзүндө деле көрүп келатам да. Кайсы жерде уруш болсо, мына бүгүн чоң державаларда кандай нерсе. Бизде кичинекей эле болгондо кандай болду эле, туурабы? Ошон үчүн мен мына келгенде деле ишканага деле мурунку жерге жетекчи болуп барганда деле, андан мурун айтып өтөй, чын эле мына спорт комитетте шайлоодагы директор болгон. Düşse эки баягы өспүрүмдөр мектеби бар, экинчи мектеп. Ошол жерде кимдер директор болгондор, ал жер аябай жакшы трамплин деп күлүп коебуз. Ошол жерде болгондо деле жамаат менен иштедик, ошо 95 тренер бар эле. Кудайга шүгүр, жаман сөз албадым. Андан кийин чакан ишкана болсо деле, ошол баягы Смегай деп коет, ошол тармакта дагы мындай келгенде эле алар дагы спортсмен келди дешти да. Эртең анан келгенде баары аябай кабыл алганда өзү туура эмес кабыл алышты. Анан мен келип анда бюджет комитет төрагасымын болчумун. Келдим, мен ойлогом ал жер чоң моундай десем, аябай 200 000 карызыбыз бар, мындай. Анан бизде моундай ал жерде мына жол чырактар, анан жол чийиндилери, жол белгилерин коет эле да. Анан мен келдим да, мен карап, значит, анан ошондо баргам, түп-түз эле эмеспи, жошпайчы. Рас болдум. Эми кичине жардам бериңиз. Могу ишкананын оңдо болсом болбойт. Деп ошодон бирөөсүн дагы ошодон кеткен жок. Бири экөөнү ишке алдым окшойт. Баарың ошо мына жерге келгенде эле сөзүм айткам. Силер адиссиздер. Силер ушул иштин баарын мастерсиздер. Силер мага үйрөтүңүздөр, жол эле көрсөтүңүздөр, калган чечимди чогуу кабыл алабыз деп. Жаман болбоду. Бүгүнкү чейин аз келип, кечээ да бар келип куттуктап, мамилем Кудайга шүгүр. Азыркы ишканада деле ошо сураганым, туура айтышса, алдашпаса, жардам берсе, эмнеге? Баары эле ошол адамдар иштейт да. Адис болгондон кийин ишин жасаш керек. Сиз айткан, баягы жогоруда айткан, ушак, кыйбат, ал нерселерди унутуш керек да. Ошондо астыга жылыш болот деп ойлойм. Сонун кеңеш берип кеттиңиз. Эми программанын акырында бир суроо берип кетейин. 48 жашка чейин келип, эмнеге өкүндүңүз? Өкүнүү барбы? Ооба. Албетте баарында эле болсо керек. Менин ушул эгиликтерими Атаңыз көрбөгөн? Да. Атам деле, апам деле да.
мен ошол гана меники. Эми өзү адамдын жеке ийгилигине мен ушундай ишенем, ата-энеден башка эч ким сүймөйт да. Даже бир туугандарың деле даже андай болбойт да. Эң сенин бар жок нерсени бир гана ата-эне. Ата-эне гана, ата-энеден башка эч ким да. Ошон үчүн азыр ата-энеси барлардын, эми ата-эне барын да көбү билбейт да. Ата-эне бул, ата-энеси барлардын баары бактылуу деп эсептейм да. Конечно, мен да ошо билбейм, мен ойлойм, мына азыр бул нерсени уккандын баары эле буга мен айтканга ынанса керек. Себеби ар бир ийгиликти бир ата-эне гана жүрөгү менен бөлүшө алат. Башка эч ким. Керек болсо жаныңда жүргөнүң дагы. Ата-эненин апам менин анча мынча нерсемди көрүп калды ба спортто. Калган нерсени бир тууган эми Кудайга шүгүр балдарым бар. Келинчегим бар дагы. Ошол башка баары жакшы. Ата-эненин орду башка, Баары жакшы. Мен ойлойм, сиз дагы баягы илимдүү, баягы Кудайга жакын инсансыз, сөзсүз түрдө. Ата-энеңиз сезип турат, көрүп, билип турат да, эми жаныңызда болбосо дагы ошентип айтып калышат го. Мына ата-энеңиз сезгендиктен, Аллахым колдогондуктан ушундай ийгиликтерге жетип атасыз. Жогоруда айттыңыз го, баарыбыз түргөк болуп калбайт экенбиз депчи. Баарыбыз калбайт экенбиз, бара турган жерибиз ошол экен, келген жакка барат экенбиз. Туура. Ошого бейишин берсин ата-энеңиздин. Рахмат, Алла разы болсун. Ошол одон башка баары жакшы. Эми калган адамдын өзүнөн. Эми конечно, эми жана жогоруда айткандай, калган ийгиликти ошо неберелер, балдарың бүт баары айтат. Эми ошого татыктуу болуш керек. Татыктуу жашап. Раз Алла ушунча бердиби, сага бир белек бердиби, ушул жашоонду татыктуу жашаш керек деп эсептейм. Ошон кандай болгон сенде жок дегенде ушул бирөөлөргө жамандык ойлобой, жаныңда жүргөндөргө, сен менен мамиле кылгандарга, сен бирөөнүн чайын ичсең, бирөө менен отуруп насиптеш болсоң, ошол адам жөнүндө гыйбат сүйлөбөй, ошол адамга жамандык кылбасаң, баарын Аллахым берет да. Ошол эле нерсе. Андан башкасын баары өзүңдүн аракетиңе жараша болот. Бирок баарын таразаны кылган ошо жаратуучу. Таразасы туппа туура. Ашык кеми жок кылат. Адамдын ошол өзүнүн тандап алган жолуна жараша берет деп ойлойм. Сонун мотивация берип кеттиңиз. Программанын акырында телекөрүүчүлөр дагы баягы машыр алып биздин маекти көрүп атат деген үмүттөмүн. Сиздин сөздөрүңүздөн ата-энеңизге болгон урматыңыз, үй бүлөңүзгө болгон мамилеңиз мыкты. Бир эле сиз баягы өзүңүздүн эле жумушуңуздан ийгилик жаратпай, бардык жактан ийгилүү инсан экендигиңизди далилдедиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайм агай. Рахмат, рахмат. Эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Бирок ушундай чакырып, ушуга мен кечинде эле келинчегим менен сүйлөштүм эле. Ушундайга чакырды, мүмкүн. Эми кимдер кандай кабыл алат дегенди Алла айткандай, туура эми ким кандай кабыл алат, бирок чоң рахмат. Эми мен болгон нерсени айттым да. Кандай нерсе өтсө, 48 жылда эмнелер болсо, анча-мынчасын чалып өттүм. Ал эми баарын айтып берсең, анда роман чыгыш керек. Сонун. Баягы сиздин жашооңуздан көп нерселерди алдым десем болот. Өзүмө дагы телекөрүүчүлөр дагы сиздин мыкты басып өткөн мыкты жоруктарыңызды, мүнөзүңүздү алат деген үмүттөмүн. Баягы сиз менен бетмаңбай сүйлөшүп отуруп, сиздин мыкты инсан экениңизге дагы баа бердим. Ар дайым ушу боюнча калыңыз. Буюрса баягы мэр болсаңыз дагы, жогорку кеңешке барсаңыз дагы, кайсы бир орунга барсаңыз дагы ушул сапатыңыз калсын. Агай кандайсыз дегенде баягындай эле сүйлөшүп, баягындай эле кабыл алыңыз. Адам ошол эле боюнча болсо керек. Мен туура да жогоруда айттыңыз го, адам бүгүнкү күндө адамды адамга жаман көрсөткөн адам да. Мына бүгүнкү күндө мен канча адамдарды мына ошол эле Мезбек Жошбаевич менен иштештим. Ошол эле Ахметбек Келбеевич менен жүрдүм. Мисалы үчүн Камжек Кыдыршаевич менен деле могу шайлоодо жүрүп калдык. Мисалы да мен канчалаган адамдарды бүгүнкү күндө мисалы үчүн агайым деле ошо Нурдө Ырысбекович менен деле, Берк агайларым деле баары жөнүндө менин жүрөгүм таза, ар бири мага кылган
ошо жакшылыктары дайыма ичимде. Алар жөнүндө бүгүнкү күндө ким кандай айтпасын, эгер ошо агалар мени укса, эгер мен жөнүндө ушундай сөз айттыр десе, ар бир нерсени ушак ишенбеш керек да. Келип адам, акмак экенсиң деген аябай жакшы да. Албетте кээде айтылбаган нерсеге адамды вообще жаман көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Мен ушудан корком. Жана сиз жогоруда айттыңыз го, адам туруп алып баягы сатып кетип, кыйбат кылып, ушак ушул да эң жаман нерсечи. Эми сага насиптеш бүт баары болуп, мисалы үчүн экөөбүз ушунча жүрүп, сен жөнүндө мен кантип жаман сөз айтышым мүмкүн да. Болбосо жер томолок дейт. Кийин аны кантип карайсың? Бирок ошондойлор бар. Бирок эми алар ар ким өзүнө жооп берет да. Туура, албетте. Жооп бере турган жак бар. Бар жооп берет. Рахмат, чоң рахмат. Программабызды жыйынтыктайларга келип бергениңизге рахмат. Сонун багы мен ушундай чогулушум бар эле, кандай экен, үлгүрөт бекем деп өзүңүздүн убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазымын, сиз менен маек курганыма. Чоң рахмат силерге негизинен. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Бекмырза Мырза Эргешев агай жөнүндө да билип алдык. Сиздер спорт жактан же жетекчи жактан гана таанып жүрсөңүздөр, мыкты инсан экендигин дагы сиздер жакыныраак билдиңиздер деген үмүттөмүн. Сиздер менен коштошобуз. Дагы бир абройлуу инсан менен жолукканга чейин саламатта калыңыздар.